Ахвалын қарасаң, мышық илайды. Bir жылына 700 мың, ты что, елки, о, что, дурак. 57 мың айына, төлеп отыр, 57 мың, Так. Авалына мышық илайды. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев таңкы рейдтердин биринде Мээрим сейил багын текшерип, ижара акысын жогорулатууга тапшырма берди. Мэрди коштоп жүргөн кызматкерлер бул сейил бактын мурдагы биринчи вице-мэр Марс Исаев ижарага алып иштетип жүргөнүн айтып беришкенде, эгерде жаңы ижара акысына көнбөсө, келишимди жокко чыгарууну буйрду. Мээрим сейил багы 2017-жылы сүйүү багы деп аталып, айланасы тосулуп кайра ачылган. Паркты мэриядан Ульфат Доспаев алган. Ачылыш аземинде ошол кездеги вице-мэр Замирбек Аскаров да жүргөн. Буга чейин Тым медиа Доспаеваны Марс Исаевдин апасы экенин аныктаган. Исаев апасы менен Токтогул паркынын жанындагы изюм рестобарын иштетип келет. Анын дагы ижара акысын мэрия 300 миң сомдон 2 миллион сомго жогорулатканы айтылды. Ишкер Марс Исаев ушул жылы февралда Оштун биринчи вице-мэрлигинен кеткен. Бул кызматка 2021-жылы Алмаз Мамбетов мэр болуп турганда дайындалган. Так, ким аренда калган бул жерде? Марс Исаев па? Все, расторгать эткиле, полностью расторгать эткиле. Так, бул жерге аянты канча? Канча? 2 гектар. Так, 2,5 гектар экен, 2,5 гектар болсо 5 миллион төксүн. Час 5 миллион төксүн. 700 миң копейки төлөйт экен да бул. 700 миң bir жылына төлөйбү? Ооба. Айына 57.800 57 миң айына? Ооба. Төлөп атат. 57 миң. Так, канча жылдан бери иштетип атат? 5 жыл. 5 жылды, так, 5 жылдык арендасын төлөйт. Жас. 5 жылдык аренда ошондо 5 миллиондон болгондо 5 жыл. 25 миллион 5 жылдыгын төлөсүн. Жас. Удумление бергиле. Эгер төлөбөй турган болсо, расторгать эткиле дагы полный мен өзүм иштетем. Мэрия өзү иштетет. Кереги жок. Без него обойдемся.